Ыйык өнөр секибиз кереметкен айланып, кулжыган үндөрдөн көңүлүбүз шаңданып, кылым толку бырлардын турсун баары таң калып, кош жылдыздын жеңиши кыргыз элине арналып. Кыргыз эли башынан таланттарга бай экен, мукам үндөр жаңырса, көңүлүбүз шай экен. Кош жылдыз бул жашынган таланттардын багы экен. Алдыңыздарда музыка көрмандары, атактуулардын таланттуулары, мыктылары. Манасчы, көп кырдуу талант актриса Ширин Сарыгулова жана обончу аткаруучу Бакыт Мамаев. Азыр сахнага Ширин Сарыгулова менен Бакыт Мамаевти чакырабыз. Сен болуп жүрбө. Өзгөчө жакшы, кызыктуу сон көргөзүңөр, элдин кол чапканынан биз байкап атабыз. Анан эми силерге чоң ырашык билдирип туруп, экинчи студияга жөнөтпөйлүбү? Ошол жактан жөнөтүңүздөр, сиздер болсо жөнөңүздөр. Биз тарапты көздөй Ширин эже, Бакыт байке, кош келдиңиздер. Саламатчылык. Сиз акробатический номерде көрсөтүп едиңиз го, элдердин аплодисментин алам деп байкем. Кандай?
абдан энергиясы көп. Ушундай жапжаш байке. Жүрөгү жапжаш экен, өп албады мени. Коюңузчу. Мени деп атасыз, мен Бакыт байкемдин могу жүзүндө сиздин помадаңыздын изин көрүп атам го Ширинеже. Мага үйрөткөн Бакыт байке. Негизи аялдар любой нерсени кылып кой, эркекке шылдай берет да. Кандай болду? Мындай кыланчы силерге, мындай узун списокто көрүп атасыздар тизмени. Ушулардын арасынан ким конкуренцияларга жок дегенде барбы, бирөөнү бир тең-метең көрүп атасыздар өзүңөргө? Эми бардыгы биздин улуу инсандарыбыз, агаларыбыз, эжекелерибиз. Албетте алар менен таймашыш кыйын. Бардыгына жөн гана ийгилик каалайбыз. Деп кой, биринчи орунду. Эл тараза жок. Эл тараза элсинчи дейт, андыктан элдер тараза болсун, баарыбыздарга ийгилик, биздин конкурсанттарга да баарыбыздарга ийгилик. Сөз соңунда айтып кетсеңиздер, ачыгын сиздер иштешип атканда кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болдуңуздарбы? Мен айтып кетейинчи Бакыт байке. Көтөрө албай аткам чындыгында. Анан Бакыт байке 10 килограмм арыктайм деп арыктады. Анан мен жөн гана бир алып туруп көтөрүп койдум. Баатыр экенмин деп койма. Себеби бул жерде баягы айтып коет эмес, искусство требует жертвы дейт, ансыгандай. Мен дагы ошо себеби мун үчүн байым спортсмен болгондон весканы эдешке туура келди. Себеби дегенде мен биринчи көргөндө макул болгон эмесмин, себеби ушу далдайын кыз менен антип ырдайм депчи. Анан кийин бирок бизди жана ырдаган ырыбызды дагы бул сөзүн жазган Гүлсайра Момунова эжекеники, обон өзүмдүкү эле. Ушул ырды тандап, анан режиссерге да рахмат, себеби ушул ыр сиздерге ылайыктуу буга чейин көп ырларды тандап, анан ушунун үстүнөн иштетип, кайра мени 10 килограммга арттатты да. Ошондуктан ийгилик каалайм баарыбыздарга, бирок ушул боюнча семирбейт болушуң керек. Баарыбыздарга ийгилик. Эгер журчулугубузга Бакыт Мамаев менен Ширин Саргулова эжекебиздин номуру жакса, билдирүүгө да кол чаап койсоңуздар жана эл тараза эл сынчы деп атпайбы? Рахмат сиздерге. Дагы да болсо сиздерге ийгиликтерди кааламакчыбыз. Алдыдан көптөгөн кызыктуу номерлерди күтөбүз. Калип эже, Асылбек агай, сөз сиздерде. Рахмат. Анда калыстар дугалуу. Мен ойлойм, ушу Ширин менен Бакыт чынында эле ширин номер даярдашыптыр. Өзгөчө мага жакканы көшөгөнүн артындагы жана гирлердин артындагы окуя саябай жакты. Ушуну көргүм келди, бирок көрсөтпөй коюшту да. Жанагы кийимдердин ыргып аткан. Кийимдердин ыргып аткан аябай жакты да мага. Биягы биз көрдүк аны. Чырмаш сагачы. Мен да ойлойм ушу эл жакшы баалады, биз да жакшы бааладык буларды. Себеби үндөрү да төп келишип калыптыр ушул ыргачы. Эми буларга дагы ийгилик, кийинки боло турган кезекте дагы бир жакшы ырларды алып чыгышат го дейбиз. Чырмаш калп айтып атат, жанагы жерине келгенде мени улам жоон саңга сайгылап атты. Ырыл укпайлы. Аха. Рахмат.